Казакстан казак талаасын чет элдиктер көбүнчө жылкыга, ал эми ашканасы жылкы эти жана кымыз менен байланыштуу элестетет. Эмнеге жылкы? Биринчиден, кандай мал түрүн канча санда күтүү курчап турган чөйрөнүн шартына жараша болот. Экинчиден, тез жана ыкчам көчүүгө мүмкүн болгон чыдамкай малга артыкчылык берилген. Үчүнчүдөн, тиричиликке эң пайдалуу мал түрү тандалган. Ал эми жылкы көчмөндөр үчүн унаа, жоокерге жолдош жана азык болуп берген. Саламатсыздарбы? Эфирде Тейс Казакстан программасы жана алып баруучу мен Айгерим Мусагажинова. Мен улуттук ашкана аркылуу казак элине маданияты менен тааныштырам. Бүгүн жайлоодо жаан, андыктан сиздерди боз үйгө чакырам. Казак ашканасында тамакты майдалап бөлүп бергенге жана кооздоп жасаганга анча көңүл бурулган эмес. Бирок кандай тамак болбосун, анын ден соолугу үчүн пайдалуу болушуна кам көрүшкөн. Даярдай баштагандан тартып сунганга чейин жакшы карашкан. Биз сиздер менен кымыз кабырга жыттуу жана даамдуу тамагын жасайбыз. Кымыз кабырга жаш козунун кабыргасынан даярдалат. Бул тамакка өзгөчө даамды чык берет. Ал үчүн биз касиеттүү суусундук жана талаанын нектары болгон кымызды пайдаланабыз. Нектар степи кымыз. Сиздер бул тамакты үйдө жасап көрсөңүздөр болот. Ал эми эттин жумшак кычкыл даамы, талаанын жыты сиздерди эч качан кайдыгер калтырбайт. Мурда ар бир аял азык-түлүк тандоого абдан чоң жоопкерчилик менен караган. Өзгөчө этке талап жогору болгон. Эт дайыма жаңы болушу керек. Анткени мындай эт тез бышат жана витаминге бай келет. Биз дагы сиздер менен козунун жаңы этин тандап алдык. Этти даярдай баштайбыз. Аны бирдей бөлүктөргө бөлөбүз жана алар анча чоң болбошу керек. Бул тамак көбүнчө жайында даярдалат. Анткени жайында жаңы кымыз кенен болот. Бул суусундуктун жаңы ачытылганын колдонуу абдан маанилүү. Чыктын сапаты ушуга жараша болот. Этти түбү чуңкур идишке салабыз, себеби бир канча убакыт кымызга чыкталып турушу керек. Бир аз туз кошом, бирок абдан аз кошулганы туура. Бир аз калемпир салам. Бир аз көкөмөрөн себелейм. Анткени тоо көкөмөрөни этке кызыктуу даам жана сонун жыт берет. Анан эң башкы учур биз этке кымыз куябыз. Абдан жакшы аралаштырабыз. Кымыз кабырга даамын биз сиздер менен 3-4 кишиге ылайыктап жасайбыз. Андыктан 3 саатка чейин чыктоо сунушталат. Ал эми мурда бүтүндөй бир койдун этин бышырганда аны суткалап чыктаганга калтырышкан. Кабырга чыкталгыча биз эмне үчүн этти чыктаганга так ушул кымызды колдонуп жатканыбызды айтып берейин.
Это чудодейственный напиток. Бул керемет суусундуктун пайдалуу касиеттери абдан көп. Ал өзүндө биздин ден соолугубузга жагымдуу таасир эте турган көп сандаган витаминдерди жана пайдалуу заттарды камтыйт. Вкус этого напитка Бул суусундуктун даамы ачыткыдан жана эмне идиште жана качан даярдалганына жараша болот. Ар бир үй бүлөнүн кымыз ачытуу боюнча өз ыкмасы болгон. напитка. Кто-то использовал Кимдир бирөө жылкы майын же куйрук майды жана ак майды колдонгон. Ошондуктан ар кайсы үйдөн даамы ар кандай кымыз ооз тийгенге болот. кымыз с разным вкусом. Ученые Окумуштуулар кымызды көп жылдар бою изилдеп келет. Учурда бул суусундуктун 40ка жакын түрү белгилүү. Анын бала кымыз, жуас кымыз, кунан кымыз, дөнен кымыз, бести кымыз, шырганак кымыз, кара кымыз деген түрлөрү бар. кара кымыз. И у каждого из них Жана ар биринин өзүнүн кайталангыс даамы болот. Кымыз ден соолук суусундугу. как описывали Орус саякатчылары өз күндөлүктөрүндө көчмөндөргө узак жана катаал кыштан кийин калыбына келүүгө 2 күн жетет деп жазышкан жана абдан кызыктуу баяндап беришкен. и суровой зимы. Они описывают это очень интересно. Мужчина Эркек киши 2 күндө күч кубатка толот жана атка ыргып минет. Талааны аралап чаап жөнөйт деп жазышкан. скачет без остановки по всей степи. Как вы думаете? Анын сыры эмнеде деп ойлойсуздар? Анткени алардын дастарконунда биринчи жазгы кымыз пайда болгон. Осенний кымыз. Мясо наше Биздин готово. этибиз даяр болду. Жытыган дет. Аромат. Просто Жөн эле сөз менен жеткире албайсың. хорошенько. Эми жакшы аралаштыруу керек. И мы начнем. Жана биз тамакты бышыра баштайбыз. Анда ишке киришели. Казандын түбүнө бир аз күн карама майын куябыз. Для вкуса Даамдуу болушу үчүн лавр жалбырагын кошобуз. лавровый лист. И опускаем Чыкталган даяр кабыргаларды салабыз. маринованные ребрышки. Какой Жыты кандай керемет. И сверху Анын үстүнө бир аз кымыз куябыз. плотно закрываем. Анан капкак менен бекем жабабыз жана кымыз өзү табигый түрдө бууланган учурду күтөбүз. Способом выпариться. Дорогие зрители, Кадырлуу көрөрмандар, сиздер жамгырдын үнүн угуп жатсаңыздар керек. Себеби кымыз кабырганы боз үйдө жасап жатам. Эми мурда очок дайыма түндүктүн алдында болгон жана тамак аш боз үйдүн ичинде жасалган. под шанраком. И все блюда хозяйки готовили в самой юрте. Ну как же мясо без... Эми кошумчасы жок кандай эт болот? Казактар аны дан азыктардан жасаган. Таруу же буудай, сулуу же кара буудай болчу. Биз сиздер менен адыратма буудайды колдонобуз. Дробленую пшеницу. Чайник уже... Чайнек кайнап калды. Жана азыр кошумча тамак кандай жасаларын көрсөтүп берем. Подготовить гарнир. Берем глубокую... Ичи чуңкур мискейди алабыз. Буудайды салабыз. Добавляем Бир аз ак май кошобуз. сливочного масла. И хорошо Жакшы аралаштырабыз. нужно Бир түрдүү масса болгучу аралаштыруу керек.
Анан даяр массага кайнак суу куябыз. Мы заливаем кипятком. Буудайды ысык сууга 20-30 мүнөт демдеп коюу керек. 30 минут. Жыты укмушаңкыйт. Менде азыр чоң энемдин ашканасында жүргөндөй сезим пайда болду. Нахожусь на кухне своей бабушки. Буудай даяр болуп калды, жана биз аны казанга салабыз. Перекладываем ее в казан. Пшеницу нужно Буудайды казандын ичинде тегиз бөлүштүрүү керек. Анан капкакты бекем жабабыз, жана ал 1 сааттай демделип бышырылат. Блюдо кымыз кабырга. Кымыз кабырга даамы даяр. Биз бүгүн сиздер менен бул тамакты эски ыкма боюнча даярдадык. Адыратма буудай менен быктырылган козунун эти абдан жумшак жана назик болуп чыкты. Очень мягким и нежным. Мындай тамакты улуу курактагы адамдарга беришкен. Анткени карыялардын ден соолугуна жакшы кам көрүшкөн жана эң башкысы бул тамак тез сиңип кетет. Блюдо быстро усваивается организмом. Тюрки были сильнейшими воинами. Тарыхта түрктөр Борбордук Азия жана жакынкы чыгыш аймактарында эң күчтүү жоокерлерден болгону белгилүү. Анткени көчмөн эл салгылашуу убагында абдан ийкемдүү келген. Анан албетте көчмөндөрдүн ден соолугун жана күчүн сактоодо тамак дагы олуттуу жардам берген. Ошондуктан биз салттуу рецепттерди кылдат сактайбыз. Храним традиционные рецепты. Сиздер менен да бөлүшүүгө даярбыз. Казакстанга кош келиңиздер. Казахстан.